баяндооч деген аталыш өзү баяндоочу же болбосо айтып берүүчү, аңгеме кылуучу деген сөздөрдүн терминге ылайыкталган формасы. Биз ошого таянуу менен сүйлөмдүк ойду баяндап, жыйынтык чыгарып турган бөлүгүн баяндооч катары атоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Айзат деген адамды алалы. Бул ушул турушунда адамдын атынан башка эч кандай маалымат бере албайт. Жалбырак деген аталышта дал ушул турушунда аталыш гана болуп саналат. Ал эми бул эки сөз сүйлөмгө айлануусу үчүн булар тууралуу баяндап берүүбүз керек. Мисалы, Айзат ойноду, жалбырак саргайды. Мында эки сөз жөнүндө азыраак баяндап айтып бердик да, бүтүн сүйлөмгө айландырдык. Ошонун негизинде ушул бөлүктөрүн баяндооч катары белгилөөгө акыбыз бар. Баяндооч сүйлөмдүн баш мүчөсү жана баяндоочусуз сүйлөм курулбайт. Ошондуктан сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүзүүдө биринчи баяндоочун таап, анын жардамында ээни издейбиз. Албетте эгерде бар болсо. Өрүктөр гүлдөдү. Тээ алыскы токойдун кычагынан булбулдун сайраганы угулуп жатты. Болгон окуяны өз көздөрү менен көрүү үчүн барып келишти. Сабагынан кеч калбоо максатында чуркап жөнөдү. Бул көрсөтүлгөн сүйлөмдөгү ойду баяндап берген бөлүктөрү гүлдөдү, угулуп жатты, барып келишти, чуркап жөнөдү деген этиш сөздөр болду. Демек, баяндоочтор. Бирок бул жерден этиш сөз түркүмү гана баяндооч болот деген ойдон алыс болуу керек. Анткени мындан башка сөз түркүмдөрү да толук кандуу баяндооч боло алат. Байкалгандай, этиш сөз түркүмдөрүнөн башка дагы маани берүүчү сөз түркүмдөр баяндоочтук кызматты аткара алат.